Üçüncü dagы bir okuya kelет, Tirmizиде келет. Бул окуя пайгамбарыбызга сахабалар тамак жөнөтөт эле. Көбүнчө тамак, белек, хадияларны Айша энебиздин үйүнө келгенде берет эле. Bir gün aylanıp келет, ошол күнү Айша энебиздин үйүнө келгенде берет. Айша энебиздин келген баягы кезектеги үйү турган нобат күнү дүйшөмбү күнү болот. Yomul isneyn, düşenbü günü болады. Düşenbü günü келгенде сахабалар тамагыны, хадиясын пайгамбарыбызга берет эле. Себеби билет эле пайгамбарыбыздын сүйүктүү аялы Айша радhiyallahu anha. Анан аялдар топтолуп алып, кайра машвара кылышат. Машвара кылышат дагы биздин үйгө келгенде хадия келбейт, белек беришпейт. Айшанын үйүнө барганда эле белек берише берет. Белек берише берет. Пайгамбарыбызга айтайлык. Пайгамбар сахабаларга айтсын, Айшанын эле үйүнө эмес, башкалардын үйүнө барганда дагы хадия берсин деп айтайлык деген сунуш кылышат. Анан келип айтышат, я Расулалла, биз ушинтип сизге айтайлы деп атабыз, сунушубуз биздин үйгө дагы, башкалардын үйүнө дагы келгениңизде адамдар хадия берсин, сахабаларга айтыңыз бардыгы эле Айшанын кезеги келгенде бербесин деген сунушту айтат. Бул сөз дагы Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга жакпайт. Sallallahu aleyhi ve sellem жакпайт, пайгамбарды эч качан эчтеке сураган эмес. Кантип айтат сахабаларга, силер мага Айшанын үйүндө башка күндөрдө дагы хадия берип туруңар деп. Пайгамбар эчтеке сурабайт. Алса карзга алат, кайтарып берет. Пайгамбар айткан, ким не жакшылык кылса, бүт бардыгын бердим, бир гана Абу Бакырдыкын бере алган жокмун. Анын сыйыны, анын белегини Алла Таала ахиретте өзү берет деген. Шундай зат болгон. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бул аялдарды сунушу чаккан жок. Алар айтышты, я Расулалла, айтыңыз, сахабаларга биздин баягы очурет келгенде дагы берсин деген сөздү айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бул дагы жаккан жок. Ошол учурда дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ушул тахир аят түшкөн деген бул дагы риваяттар келет. Кыскасы 3 жылда окуя болуп атат. Ошондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тахир деп ихтияр берет. Ихтияр бергенде биринчи Айша энебизден баштайт. Айша энебизден баштайт. Айша, эгер сен ахиретти кааласаң, мени кааласаң, пайгамбарды кааласаң, анда ушул кедейчиликке, жокчулукка сабыр кылып жашагын дейт. Эгерде сен дүйнөнү кааласаң, дүйнөнүн коозугуну, байлыгыны, дүйнөнүн нематтарын карасаң, анда сага уруксат беремин. Каалагандай жашагын дейт. Бирок пайгамбар айтат, бул маселени барып ата-энең менен кеңешкин дейт. Анын себеби Айша энебиз жаш кыз болот. 9-10 жаштагы кыз, жаш кыз эми шашылып калбасын деп пайгамбар айтканда, Айша энебиз айтат, афика я Расулалла, афика хадисте келет, сиз үчүн мен ата-энем менен машвара кылайынбы? Мен сизди жана Алланы ахиретти тандадым дейт. Инни ихтартуллаха ва расула вал ямал ахир. Мен сизди ахиретти жана Алланы тандадым дейт. Бирок менин ихтиярымды эч кимге айтпаңыз дейт. Дегенде Айша энебиз пайгамбар айтат, мен барын айтам дейт. Айша мени ихтияр кылды деп барын айтам дейт. Саллаллаху алейхи ва саллям. Бардык аялдарына барат. Барына барганда бардыгы ахирет тандадык дейт. Ахиретти, Алланы, Алланын элчисин тандадык, бизге дүйнөнүн кереги жок дейт. Дүйнөнүн кереги жок дейт. Ошол учурда Аллах субханаху ва таала ушул аят түшүргөн, я айюхан наби кул ли азважик, эй пайгамбар, эй улуу пайгамбар, айткын аялдарыңа, ин кунтунна туриднал хаята дунья ва зинатаха. Эгер силер ушул дүйнөнүн жашоодогу, ушул дүйнөнүн неаматтарыны, кооздуктарыны кааласаңар, фатаалейн, келгиле, уматтиакунна, силерге берейин. Уматтиакунна матадан чыккан. Бул мата дегени талак бергенде жөнөкөй талак берилбейт, талак менен кошо бирдеке берип жөнөтүлөт. Буну мата деп айтылат. Мут'a деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Талак бергенде шариатта жөнөкөй талак бербесең жок дегенде кийимин алып берип, анан жакшы жол менен ажырашкыла деген сөз. Ошону айтат, уматтиакунна, кааласаңар силерге жол беремин, керек нерсеңерди беремин, ва усаррихкунна сарахан жамила. Жана чырайлуу жол менен, жакшы жол менен силер менен ажырашамын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне кылат? Ихтияр берет. Ихтияр бергенде Уммахатул муъминин 9 аялдардын бардыгы ошол убакытта биз Алланы, ахиретти, пайгамбарды ихтияр кылдык деп жооп берет. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям негизги таалими үммөткө эмне болчу? Дүйнөнүн мухаббаты кирип кетпесин деген таалим болчу.
Ümmetke hiç kaçan dünyanın muhabbetlik bitmesinde Peygamber kattı esketken onun için hadiste hubbu dünya ra'su kulli hati'a. Dünyanın yaxşı görüşlük bardık jamanlıktın başatı degen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oşun dünyadagi bolup atkan nersenin büt bardığın артында turgan nerse hubbu dünya. Başka hiç de yok. Bolğanı ne? Hubbu dünya, dünyanın yaxşı görüşlükler şu nerse var otar. Oşun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine özgöçe basın jasar. Hiç kaçan bulardın yüreğine, kıyalına ne dünyanın muhabbeti kirip ketpesinde ne kılgan hubbu dünya ra'su kulli hati'a degen. Ошентип аткан заттын үйүндө аялдар ошондой сунуштар кылды. Сунуш эле кылышты, алар талап кылышты, бирок эмне кылган жок, каттуу турушкан жок алар буга. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үйүндөгү, Пайгамбардын үй бүлөсүндөгү аялдардын ушундай фикир кылганлыгына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам наразы болду дагы, эмне кылды? Тахйир ыктыяр берди. Ошон үчүн мусулмандын бактылуу болушунун негизги максаты эмне экен? Дүйнө эмес ахирет. Dünya emas ahiret. Kedey bolup dele baktır bolsa bolat. Kedey bolup dele baktır bolsa bolat. Mına uşul Peygamberimizin ayaldarının büt bardığı kedeyçilikti, jokşuluktu ihtiyar kıldı. Bırak baktırlı ayallar. Ummahatul mu'minin de aytamiz. Jönök ayal emas, bütkül dünyaga sabak bolatkan ayallar boldu. Bütkül dünyaga ne bayagınday ülgü bolatkan ayallar boldu. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytıyor. Ya nisa'en nebi lestunna ka ahadi minen nisa' in ittaqaytunna. Sizler jönökö ayallar siyaktı emessingер, sizler Peygamberden ayalsыңар, sizlerden martabaňar, darajaňar öte biýik dep Allah subhanahu wa taala ne kıldı? Alardyň darajasyny aýtdy. Anan bularga aýtdy, kalasaňar uşu dünýäniň baryny bereýin dedi. Kalasaňar anda wa usarrihkunna sarahan jamila, sizlerde çiraýly jol menen ajratamyn dedi. Ajraşamyn dedi.